Assalamu alaikum урматтуу Тез Кабар каналынын көрөрмандары, мекендештер жана жалпы кыргызстандыктар. Саламатсыздарбы? Тез Кабар каналы бүгүн сиздерге Unitrust курулуш компаниясынын ишмердүүлүгү боюнча терең маалымат берет. Аталган курулуш компаниянын сатуу бөлүмүнүн башкы кеңсеси Оштогу Домбыта кичи районунда жайгашкан. Тактап айтканда, Ош мамлекеттик университетинин бизнес жана менеджмент факультетинин маңдайындагы көп кабаттуу үйдүн биринчи кабатында турат. Тактап айтканда, максимум полиграфиялык борборунун оң тарабында жайгашкан. Эгерде сиздер Оштон элиталык көп кабаттуу үйлөрдөн элиталык квартираларды сатып алабыз деп план кылып жаткан болсоңуздар, анда Unitrustка көңүл буруңуздар. Unitrust бүгүнкү күндө кандай үйлөрдү салып жатат? Кандай курулуш материалдарын колдонуп жатат? Булардын салып жаткан үйүндөгү квартиралардын баасы канча болуп жатат? Биз бүт маалыматты сиздерге жеткиребиз. Аталган курулуш компаниянын сатуу бөлүмүнүн телефону 0556 60 44 44, 0776 60 44 44, 0509 60 44 44. Мына ушул Unitrustка кирип, азыр биз сиздерге толук маалыматты жеткиргенге аракет кылабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Бисмилла. Бул Unitrusттын башкы кеңсеси. Сатуу бөлүмүнүн жигиттери менен кабарлашканбыз. Алар бизди күтүп жатат. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Иштер жакшыбы? Менин атым Атакул. Данияр мырза. Сиз менен байланыштым да? Данияр мырза, айтсаңыз, мен бир аз кечирээк келдим. Ошондой болсо дагы сиз мени күтүп жаткан экенсиз. Айтсаңыз, бул Unitrust курулуш компаниясы Ошто биринчи турак жай комплексин качантан бери куруп жатат? Уже 6 айдын жүзү болуп калды баштаганыбызда. 6 айдын жүзү болуп калды. Эң жакшы. Анда сиз курулуш компаниясы боюнча маалыматтарды бере бересизби? Менин суроолорума даярсызбы? Даярбыз. Мен квартира сатып алам деген бардык мекендештердин бардык суроолорун сизге берем. Реалдуу туура жооп бересиз. Анда башталык. Unitrust кайсы турак жай комплексин куруп жатат азыр? Unitrust строительный компаниясы азыр учурда Датка турак жай комплексин курууда. Датка турак жай комплекси. Мына ушул макети бул, а? Макети. Мына караңыздар, охо. Ошко мына ушундай көп кабаттуу кооз премиум класстагы үй түшөт экен. Буюрса, 1 жыл аралыгында бүтүп калса, Ош дагы көркүнө чыгат. Албетте мына ошондой болот. Кудайым ошол күндөрдү насип кылсын, Unitrusттын ишмердүүлүгүнө ийгиликтерди каалайбыз. Айтыңызчы, бул көп кабаттуу үйдүн дареги кайсы жерде? Дареги Абсамат Пасалиева көчөсү менен кесилишкен, Акшер Навай көчөлөрү менен кесилишет. Болжол Рамазан соода борборунун напротивинде жайгашкан, Лион дүкөнүнүн артында жайгашкан. Филфактын жанында турбайбы? Жанында, маңдай тарабында. Тиги жаңы мостон өтүп эле түп-түз Филфактын жаны менен привокзальныйга өткөн жерде сол тарапта. Навай көчөсү. Навай көчөсүндө. Алишер Навай көчөсү. Демек, келечек базарга жакын экен, а? Эң жакшы. Айтыңызчы, бул көп кабаттуу үй премиум класстагы көп кабаттуу үй экен. Канча подъезд болот? 2 подъездүү үй болот. 2 подъезд. Канча кабаттуу? 15 кабат болот. 15 кабаттуу, а? 15 кабаттуу 2 подъездүү үй. Караңыздар, 15 кабаттуу үй түшөт экен. 15 кабаттуу премиум класстагы мына ушул үйдүн тургуну болууга ашыгыңыздар. Канча квартира бар? 168 квартира бар. 168 квартира бар, э? Охо. Демек, бул жерде 168 тургун жашайт келечекте. Эң жакшы. Биринчи, экинчи, үчүнчү этаждары эмне болот бул жерде? Биринчи, үчүнчү, экинчи этаждары торговый центр болот. Коммерческий болот. Коммерческий болот. Коммерческий помещение болот турбайбы? Биринчи, экинчи, үчүнчү кабаттары мына ушундай болот экен. Андан жогоркулары жалаң квартиралар. Жалаң квартиралар. 168 квартира 4-чү кабаттан жогору жагы. 4-чү кабаттан жогору жагы. Эң негизги айта кетүүчү нерсе, 15-чи кабат өзгөчө болот. Бул пентхаус түрүндө болот. Пентхаус болобу, э? Квадрат метри 200 квадрат метрден башталат бул жак. 200 метр квадраттан башталат. Демек, эң жогорку кабаты пентхаус болот экен. Жогорку кабатты дагы алууга ашыгыш керек экен. Анткени панорама Ошту бүт 15-чи кабатта туруп көрсө болот. Датка турак жай комплексинин эң негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири. Датка турак жай боюнча кеңирээк маалымат берсем, 2 подъездүү үй болот.
2 подъездүү үй болот. Бул Unitrust строительный компаниясынын эң негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири бул жака заманбап стилиндеги Ош шаарындагы жок балдар аянтчасы курулат. Детская площадка. Кайсы могу сары жерге, ушул жерге болобу? Бул жака мондой кенен болуп түшөт. Дагы бир жака кошулат турбайбы? Албетте кошулат. Анан бул жакта отдельный парковочный зона болот. Бул подвалда да парковочный зона бар. Андан сырткары дагы өзүнчө дагы дополнительный унааларды ушул жерлерге койсо болот келечекте. Албетте. Мына жер арка түрүндө нарактан бери жака өтөт турбайбы? Бул жактан кирүү хоту болот, эки тараптуу. Анан закрытый зона болот. Закрытый зона. Эң жакшы. Демек 2 подъезд болот экен. Коммерческий помещениялар 1-чи, 2-чи, 3-чү кабаттар. Коммерческий помещенияга негизинен Алишер Навай көчөсү тарабынан кирсе болот. 168 квартира болсо, Данияр мырза айтыңызчы, канча бөлмөлүү квартиралар бар бул жерде? Бизде азыркы учурда 1 комнаталуу, 2 комнаталуу жана 3 комнаталуу квартиралар бар. Однокомнатный квартиралардан 6 түрү, 2 комнаталуу квартирадан 2 түрү, ал эми 3 комнаталуу квартирадан 1 түрү бар. 3 комнаталуудан 1 түрү. Демек, 1 жана 2 бөлмөлүү квартиралардын метр квадраты ар башка көбүрөөк варианттар бар экен, да? 6 варианттан бар. 6 варианттары. Проектилери ар түрдүү болот. Ар түрдүү болот, ооба. Айтыңызчы, Unitrust мындагы квартиралардын баасын канчадан койду? Канчадан сатып жатасыздар? Бул биздин алгачкы үйүбүз болгондо байланыштуу бааларды биз өтө жогору койбодук. $550 квадрат метрин берип атабыз. Себеби Unitrust компаниясынын алгачкы үйү. Ең алгачкы турак-жай комплекси. Unitrust'тын визиткасы. Визиткасы албетте. Ең жакшы. Демек $550 сатып атасыздар. 1 метр квадратын. Анан аталык дагы бир айта кетүүчү нерсе, бул сырты дагы өзгөчө болот. Ош шаарынын эң кооз турак жайларынын бири болот. 3-чү этажга чейин гранит болот. 3-чү этажга чейин гранит болот. Үстү сары таш болот. Сары таш. Жидкий травертин болот. Демек көркүнө чыгат турбайбы? Албетте көркүнө чыгат. Эң жакшы. Айтыңызчы, $550 1 метр квадраты болсо, рассрочкага кантип алабыз? Рассрочкага 24 айга бөлүп берип атабыз. 24 айга. Албетте кардарлардын дагы шарттарын албетте карайбыз. Карайсыздар. Канча пайызын биринчи баштапкы төлөм катары төлөшүбүз керек? Баштапкы пайызы 30% деп жатабыз. 30%. 30% төлөйбүз, калганын 24 айга 2 жылга бөлүп бересиздер. Мына эң ыңгайлуу экен. Анан дагы айта кетүүчү нерсе, биз 1 жылдын ичинде турак жайды куруп бүтүп эксплуатацияга беребиз, а 1 жылын жашаганча төлөсө болот. Бул эң ыңгайлуу шарттардын бири десек болот. 1 жылын жашаганча эле төлөйбү. Жакшы турбайбы? Бул датка турак-жай комплекси качан бүтүп эксплуатацияга же болбосо ремонтко берилет тургундарга? 2024 кварталга биз тургундардын колуна беребиз. Бересиздер. Демек 1 жыл аралыгында толук бүтөт. Эмки жылы ушул убакта уже менимче күздө сентябрдан баштап ремонтко кире берсе болот. Жакшы турбайбы? Ремонтту эртерээк бүтүрүп алса, анда 2021 жылга карата жаңы квартирага кирип жашай берсеңиздер болот экен. Биз $500 1 метр квадратына төлөп 1 же 2-3 бөлмөлүү квартираларды сатып алсак, анын ичинде эмнелер болот? Эмнелерди бүтүрүп бересиздер? Анын ичинде ички чёрный отделкасы менен айнек болот. Подсамоделка болот, Анын айнектери дагы өзгөчө болот, темирден болот. Мындай жатканда алюминий айнектер болот. Алюминий. Андан терезелер, терезелер болот. Бардык суу, канализация бардыгы центральный болот. Центральный. Газ кирет, свет кирет. Эң негизги өзгөчөлүктөрүн билейик. Газофикационный датчик коюлат, бул премиум классында үйлөр. Ал эмнени түшүндүрөт? Ал утечка болгондо газ автоматически ош газга неме берет? Сигнал берет. Андан ал жакта автоматически өчүрүлөт дагы, андан келип текшерип, газ кайсы жерден утечка болгонун билишет. Жакшы турбайбы? Демек сиздер подсамоделку берет экенсиздер, эшик терезесин коюп берет экенсиздер, электромонтажычы? Электромонтаж болуп бардыгы телевизионный кабелдер кирет, интернет кабелдер бардыгы кирет. Анан эң негизгиси 2 лифт коюлат, 2ден 4 лифт коюлат, грузовой, анан обычный лифт коюлат. Грузовой лифт 1 тоннага чейин жүк көтөрүлөт, а биз обычный лифт 500 килограммга чейин жүк көтөрүлөт. Жакшы. Грузовой лифт дагы өзүнчө коюлат экен. 15 кабаттуу болгондугуна байланыштуу 2ден 2 подъездге 4 лифт коюлат экен. Пассажирский өзүнчө, грузовойу өзүнчө болот экен. Ар бир лифтке отдельный генератор коюлат, 2 лифт. Ал генераторлор эмне кызмат аткарат? Алар свет өчүп калган учурда автоматически лифтти токтотпой, подключение болуп
жүгүнтүлөрдү ташууга мүмкүнчүлүк болот. Демек бесперебойный свет болот. Албетте болот. Эң жакшы болот экен. Андан кийин жарыктандыруудагы мына алдыңкы тараптардагы жарыктандырып берет ошол. Жарыктандыруулар уюштурулат. Эң жакшы экен. Жарыктандыруу болсо, парковка болсо, коммерческий помещение болсо, детская площадка болсо, бактарак озеленение болсо, демек бул жерде шарт болот экен. Подземный парковканы дагы айтып койсок жакшы болот. Подземный парковка да болобу? 01 этажда подземный парковка болот, мындай чыккана гараж болот. Гараж. Гараждар эми подземный өзүнчө сатылабы? Өзүнчө сатылат, ал келишим баада. Келишим баада болот. Эң жакшы экен. Мага бул үй жакты. Данияр мырза, айтсаңыз, азыр мына ушул Датка турак жай комплексинде канча квартира калды сатылбаган? Жетишебизби алганга? Азыркы учурда 50% толугу менен сатылып бүттү. 50%-на жетишкенде мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. 50% турат. Жакшы экен да, анда мүмкүнчүлүк бар экен. 1, 2, 3 бөлмөлүү жана пентхаус квартираларын сатып алсаңыздар болот. Баасы 1 метр квадраты $550. Андан сырткары квартиралардын проектилерин көрсөтүп бере аласызбы? Көрсөтүп бере аласыз, Кана? Бул жерде бул кайсы жерде жайгашкан? Бул жанагы сиз айткан, мына жер. Мына жерде келечек бар, мына бүт келечек да. Торговый центр Корона. Мына жерде дагы жаңы дом курулуп атат, ошонун маңдайында, Лиондун аркасында, Лиондун аркасында. Бул жагы филфак. Жакшы. Мына жерде Алайга кеткен стоянка бар. Жакшы. Мына канча бөлмөлүү квартира болду? Бул 1 бөлмөлүү квартира, квадрат метри 57 ге 70 квадрат метр болуп саналат. Андан кийингиси 41 ге 80 квадрат метр. 41-80. 42 ге жакын экен, 42 ге жакын. Булчу 39 га 10 квадрат метр. 39 га 10 квадрат метр. Так, дальше. Бул дагы 1 бөлмөлүү квартира, 39 га 30 квадрат метр жана 57 ге 70 квадрат метр. Жакшы экен да, 1 бөлмөлүү элдин чөнтөгүнө ылайык келген арзан батирлер көп турбайбы? Мына ушулардын баары батирлердин жайгашышы, Бул домдун планировкасы болуп жатат. Планировкасы. Үстүнөн караганда. Үстүнөн караганда кандай болуп жайгашат? Бардык кабаттыкы ушундай. Бардык кабаттыкы ушундай. Эң жакшы. Данияр мырза, эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо, объектти жеринен барып көрө алабызбы? Макул, алып барып көрсөң анда. Азыр чогуу баралы. Кеттик, жүрүңүз. Эгерде сиздер, урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, Unitrust'ın Datka турак жай комплексинен квартира алабыз десеңиздер, сатуу бөлүмүнө Данияр мырза жана анын кесиптештерине байланышка чыгыңыздар. Телефону 0556 0776 0509 60 44 44 деген телефон. Ушул номерлерге чалыңыздар. Биз азыр Данияр мырза экөөбүз Датка турак жай комплексине барып, ошол жерде сиздерге жеринен маалымат беребиз. Биз мына ошентип Unitrust'ın Алишер Навай жана Масалиев проспектилеринин кесилишиндеги Датка турак жай комплексинин объектисине келип калдык. Данияр да ушул жерде. Дарегин дагы бир жолу түшүндүрүп коелу. Алишер Навай көчөсү менен Масалиев проспектисинин кесилиши же болбосо Келечек базарынын дагы бир жагы Филфактын маңдайында турат. Анда Данияр менен биз объектке кирип чогуу көрөлү. Жүрүңүз. Кана, бисмилла. Ассаламу алейкум. Кандай сака? Иштер жакшыбы? Жакшы, рахмат. Ден соолук жакшыбы? Келиңиз, касканы бериңиз. Касканы кийип алалы, анткени техникалык коопсуздук эрежесин курулуш аянтына киргенде сөзсүз түрдө туура так сактоо зарыл. Охо, курулуш катуу жүрүп атат го, Цемент жылтырап чыгып турго бетон, сонун болуптур. Данияр мырза, айтыңызчы, мына ушул жанагы биз көргөн макеттеги үй ушул жерге түшөт, туурабы? Жерге узундан түшүп атат ушул. Ошол эле үй. Ошол эле үй ушундай түшүп атат. Макетте кандай болсо ошондой үй түшөт. 168 квартира болот. Айланасын караңыздар. Биз макетте көрсөттүк. Макеттин алдындагы аянт мына ушул жерде болот. Ал эми анын жанындагы көчөнү бойлой турган парковочный зона мына ушул контейнерлердин забордун ордунда болот. Ал эми детская площадкасы менимче о үйдүн аркасында турган чоң крандын ордунда болсо керек. Подъездери ошол жакта болот да? Подъезд ошол жактан болот. Мына жакшы. Азыр менимче биринчи кабатка келиптир курулушу. Биринчи кабаттын полун куюп атышат азыр. Биринчи кабаттын монолитин жасайт, полун. Мына ол асты эмне болот? Мына асты кандай кабат?
Асты бул атакта айтып коюш керек. Асты 9 метр тереңдикке түшкөн. 9 метр тереңдикке түшкөн. 15 этаж болгонуна байланыштуу 9 метр тереңдикте полностью 1,5 метр цемент куюлду. Подушка болгон, Подушка болгон. 2,5 миң тонна арматура төшөлүп, андан үстүнө 2,5 миңден ашык тонна цемент куюлду да. Цемент куюлган. Бул 8 балдык жер титирөөнү көтөрөт деген ишенич бар. ишенич бар. Жакшы. Мына асты эмне бул? Асты. Эң асты. Эмне болот? Бул парковочный зона, гараж деп койсок болот. Парковочный зона эң астында болот. А мына бул эмне? Бул сокольный этаж деп коет. Сокольный этаж. Ооба, жарымы жердин үстүнө чыгып турат, жарымы жердин астында турат. Демек, биринчи кабат мына арматуралар турган жерден башталат. Ооба. Арматуралар каяктан келет? Арматура российский. Российский арматуралар. Ооба. Российский мына жоон арматураларды колдонуп жатыптыр. Азыр курулуш иши жандуу жүрүп жатыптыр. Сиздер Юнитрастын куруп жаткан Датка турак жай комплексинин объектисине келип, жеринен көзүңүздөр менен көрдүңүздөр. Биз кызматта Данияр экөөбүз болдук. Эгерде квартира алабыз дегендер болсо, жанагы айткан телефон номерлерге чала берсин. Биздин атыбыздан чалат, анча-мынча мындай арзандатып, арзаныраак бергенге аракет кылыңыздар дегендей. Биз Тескавар каналынан көргөн биздин клиенттерге өзгөчө скидка жарыялайбыз кудай калса. Кудай буйрса. Мына ушундай болсун. Сиздер урматтуу Тескавар каналынын көрөрмандары, Юнитрастын Оштогу Датка турак жай комплекси тууралуу, жалпы Юнитрастын ишмердүүлүгү тууралуу маалымат алдыңыздар. Квартиралар керек болсо, элиталык квартирага ээ болобуз десеңиздер, экрандагы сатуу бөлүмүнүн телефон номерлерине чалып байланышсаңыздар болот. Көрүшкөнчө.